Teşekkür Şanlıurfa kızlarımıza. Yaptığımızda. Өзүңүздөр байкап тургандай, абасы таза, тоо коюнунда жайгашкан Алайкы өрөөнүндөбүз. Бизне убактыңызды алсак болобу? Бул жерде канчадан бери жашайсыздар? Айылда. Төрөлүп өскөн. Гимдиктен. Шеýerde tog oýdykbys, bala gezdirdim. Алайкы деген жер. Бияктан Oytaldan beri 3 hökümet var. Oytal hökümeti, Kızılcahamam aylı hökümeti, ondan keyin Gökart aylı hökümeti. O yakta da 3 aylı var. Bu yerde 2, 4-üncüsü bu yakta da adam. 8 aylı. Öyle böyle. Yöngü, Oytal, Terep, Boçatı, Gıyataş, Saytala, Parkiyel, Gökartı. Bunday toğ kurçap turadi, ekayabızda. Yaylalarımız görünüp turadi. Ошондо бул жакта көбүнчө мал чарбачылык менен алектенип окшойсуздар, Мал. Только. Анан кичине өзүбүзгө курсабызга картошка. Башка эмес. Мурда самолет уччу деп угабыз да, аябай. Сайыз мезгилдеринде самолет учуп, ушу Кызылжар деген Кызылжар айылына келип, бунун деле ошо жерде застава бар. Заставасы. Ошо жердин маңайына келип конуп, ошо жерден ошо 7 сом менен барып, 7 сом менен келет эле. Ошондон улам көп айтылып, көп тааныйбыз да угабыз. Бир сөз бар го. Алайкы сол кетсе масыкма болуп кеткен дейби. Ал ошол кыргыздын ата-бабадан калган сөз да бул. Макал сөз. Алайкы Саламатсызбы, келиңиз. сол кеткенде Москва бул кететти. Ооба. Биз ошол Москва ушул Алайкы өрөөндө неме кылып турганда, камсыз кылып турган. Ошондой дейт. Сайыз мезгилинде. Сайыз ылдырагандан кийин өз жанын. Siz kayaktan gelgen kızsın. Bu Мен kaydı bağından sırap kalpsın. ооба, атайын ушу Алайкыга азыр конок болуп келдик. Анан жалпы өрөөн жөнүндө, айыл жөнүндө, мурунку турмушу, азыркы тиричилиги жөнүндө жалпы мындай азыр интернет өнүккөн заманго ошо жалпы маалымат алып, анан интернетке салып, айылды, ошо өрөөндү тааныштыруу максатта Рахмат. тартып атабыз да. Ben 18 yaşımdan үйlenip Ушул жерде. o şirdi. Aran atam özümünden biri okuyan 10 büyütkönbüz. Kızdı Alpergen. Buna ököz başkaşkından tartıp işlep jürüp men emge kızıltı ördüğünü sayız bağında. En güçlü ördüğünü. İyisi bolgon. Anam köp azaptız, köp tozak tartkanbız. Görülüktü görüp uşul turmuşka gelip şuntip yaşap oturarız. Hazır baldardım bari çoğaydı. Üylü jaylı oldu. Nevre bağıp keprekez, nevre bakış bulduk. Diğer sayızın koyun bakışılık. Ev nevre bağıp kuzaydık. Nerede eşitip koyup, baskılar yakadıp koyup oturuyoruz. Bunu daha kep götürt. Mekteptin direktörü olur burada. Келиңиз эжеке. Канча окуучу болуп? Мектепте 170 акча. Көп экен да. Чоң типовой мектеп түшүп атат. Жаңы түшүп атабы? Ооба, 2 этаждуу Ayaktı мектеп otur түшүп görgön атат. mündettir. Анда эле стройкасы жүрүп кыйладып балдар көтөрүлүп калыптыр эле. Күзгө ишке берилбей аны айтыш кыйын, бирок азыр стройкасы жүрүп атат. Жалпы мамлекеттик. Аны ошондо биздин мектеп менен ал мектептин экөөнүн окуучулары биригиш керек деген божомол бар. Рахмат анда, сау болуң, маегиңиздер үчүн рахмат. Өкмөттөрдө өзүнүн ошо жашаган жергиликтүү калктын санына ылайыктуу мектептер, бала бакчалар бар экен. Бул бала бакча болсо ошо жалпы мамлекеттин колдоосу менен типовой болуп, 2 этаж болуп курулуп баштаптыр. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Буюрса биринчи этажы жыйынтыкталып калыптыр. Аябай кең байлыкты солун жер. Бу жерде өнүгүп өткөн. Бала чакабыздын баары сулуу, суунун башыбыз. Аябай жакшы. Бизде Коккондаш деген бар. Анын тарыхы кандай? Ал жайлообуз бизде, ошо кыштообуз бар. Кокконташ дейсизби? Ооба. Калмактар 2 метр ташты көтөрүп келип сайып койгон. Чоң ташпы?
Uzunluk aytatmayın mı? Benim boyum Hazırlanamıyorum. yetmeydi o. Ne kadar fayda anlatsan çok da. Kok kümükte işte. Çok bağlamdan da buna Çok. koyuyor. Hanımın anında apalak Tamam, koyup tamam. sayılmaz mı? Söз элеткенсиз. Бир үйдүн эшигин алдынан андай жыйылып турган чөптөрдү, малканаларды көрсөңүздөр болот. Алайкудан өскөн, алайкуда чоңойгон, анан былтыр келгенбиз да. Эсиңиздерде болсо, Аттокурата кубогуна келгенбиз. Ошондо келип, алайкуда тартылган видеону салсам, аябай көп алайкудан чыгып чет жакта иштеп жүргөн айымдар мырзалар көп комментарий калтырган болчуңуздар. Ошого байланыштуу бүгүн дагы жакшылыкка келип калып, бир аз убакыттан пайдаланып, сиздерге кененирээк айылыңыздар жөнүндө, айылыңыздардагы өнүгүүлөр жөнүндө бир аз эметип айтып, таанышып, өзүм да таанышканча кетейин деп чечтим эле. Бул жерде болсо өзүңүздөр көргөндөй Үмүт Нуру деген. Ал бул жана бала бакчанын жакта салынып аткан бала бакча ушул экен эле. Эми ушуну ал жака көчүрүшөт экен. Биринчи жолу келгенде жана жолдун алыстыгы, анын кандай биякта немен тиричилик кылышат деп дагы мындай кызыккандар дагы болуп калат экен. Ал жакта апалар келе жатышат. Интернетке тартатабыз, интернетке. Сүйлөп бересиздерби айылыңыздар жөнүндө, жаштарбы? Ялтыңа кетейин. Мына иштеп аткан балдардан кабар алып. Детсадка иштеп атпайбы балдар? Ошого тамак алып келдик эле. Батабызды берип. Бизге мектеп куруп атат асылым. Детсад куруп атат балдар. Анан ошо балдарга тамак алып келдик экөөбүз. Ошолорго келип анан кетип аттык эле. Анан эми Рахматыбызды айтты. рахматыбызды айтып. сүйүнүп, кубанып, Анан эмне кубатым, небире чөбүрөлөрүбүзгө керек. Бекер кылып айылга бергенде. садик түшүп атса, Биздин мектеп айылга түшүп биринчи атса. садик түшүп атат. Рахмат ушуларга. 200 орунду, 2 этаж. Ошону куруп атышат. Мен өзүм негизи Алайкуга бүгүн экинчи жолу келип атышым да. Былтыры ошо Аттокурата деген кубок өтөт го. Мына Күйөташтагы Аттокуракенин баласы-чы. Мына Баягы депутат баласы. баягы бала. Ошол. Ошондо келген болчук. Анда мындай эл менен аралашып, сүйлөшүп андайга убакыт болгон эмес да. Жөн эле келип эле ошого катышып эле кетип калганбыз. Площадкада өткөрүп кетти. Площадкасы өткөзбөй. Өмүрүңөрдү берсин, көрөсүңөр, заман оңолот. Мына биздин айылдан чыккан балдар бир башта мынандай маданияттуулук бирдекелерди орнотуп келатат асылым. Кудай өмүрүңөрдү берсин. Мына ушу манандай балдар иштеп, өздөрүнүн эмгек акысы менен мынандай машинаны биз ылдый эле барганда көрчү элек. Мындай машиналардыбы? Мынандай машина эми биздин көчөгө батпай кетти. Кубатым. УАЗдар менен катташчу эле, Иә. Көбүнчө УАЗ машиналар менен келиш. Йоботум, азыр деле УАЗ менен катташуулу. Садага кетейин. Жүрүңүз анда. Келиң. Рахмат. Кен колуңузду бериңиз. Мына машинага Өтүңүз. түшүп алыңыз, жерден кымыз ичкиле деп чакырып. Йоботум, азыр бербептирби? Жок, берген эмес. Жок, биз кирген жокпуз, жөн эле жолдон эле Ошо тарттык. машинага түшүп кел деп кыйкырып атат. Жүрүңүз анда. Мен да барсам, дейм. Барсыңдар, ооба. Жүрүңүз, отуруңуз. Жүрүңүз. Отуруңуз, апа. Телефонуңуз кыштоого. Атаны. Элиза, сал туруп чыкчугат. Мынандай кабарчы кыздар, балдар келиптир. Ошолор Жүрүңүз, кеп тартып ошо менен сүйлөшүп атам. Азыр Алдыга отурсун. Келиңиз, отуруңуз. мына ошо балдарга неме кылып атам го. Отуруңуз. Отуруңуз. Достор, Алайкунун жергиликтүү эли ушунчалык меймандос экен, бизди болбой мына кымызга чакырып, кымыз ичкен кетип атабыз. Ал жактан дагы азыр тартам.
alalım özüme. Mineki. Kempir çok koluma tüyeni Nandi? çıkan. Özünüz pişirdiniz mi? Anam kuvvetim özüm pişirip Sondan beri pişirip etkeniz mi yumuşak? Daha gideyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarmaydı mı? Oo, sarmay. Canmay. Şu özüme okşagan Kırgızistan'dan eler gelin. Eldin katarına koşup, bundan da iyilikle tanıtıp alıp жүргендігің için çok rahmat. Soğulun ösüp, büyük götürülüp, jakşılık olsun. O satagan gideyim. Havalarını tanıştan Rahmat. Oşağını vereyim hazır. Kımızdan Öyle dedim soğuk. sana. Oo, maysan. Ne var ne demiş ki Alaykun'un havası da taza, kımızı da taza, özü de taza, yeri de taza. Rahmat baba. Şu tavayı, şu satağa gideyim. Şut. Sonken. Dostlar endi kamera arkılı biz damın aytып бере албайбыз. Аны только сиздер келип, бул жака келип Senin adın Bayaman mı? ичип кетишиңиз керек. Amin. Dileğin aldan versin, metlesen dileklerini. Amin. Айтканыңыздар келсин. Жолуңар ашылсын. Рахмат чоң. Жақсы жетіп алып. Ооба. Ne kolunu ağrınıp bas, tartıp koy. Рахмат чоң. Мына достор, баягы дамды соңгумуздан мага да беришти. Атам менен апам апарып ос тийгизейин, э? Жакшы калыңыздар, а? Жақсы. Макул болуп, жакшы калыңыздар. Жаштырыңыздар. Кеттик Азамат. Мен бартыны жеме кылсаң эле тууган чыга берет да меникичи. Ооба, бул Азамат ошо айылды тааныштырып көргөзүп жүрөт. Жаңырып заман ey, жаңымın baba saltın ulantı. Namısın büyük saktagan el doğuşundu tınlap çürüktü. Жакшы сандыктар. Эртең менен саат биракта ушундай шамал кырсыбайда. Достор, ушул айылда төрөлүп өскөн Самат агабыздан дагы ушул айыл жөнүндө биз билбеген маалыматтарды болсо бөлүшүп алалы деп атайын. Той жакта кызматта жүргөн жерден, конокто жүргөн жерден чакыртып алдык. Мына бүгүнкү акыркы муундарда беле акыркы муун аксакалдар 90дун айланасында 96-100ге чыккан азыр байбичелер бар. Барбы? Бар бизде. Как раз бизде өзү бир чоңпоз бар 100ге чыкты. Даже 101ге чыгыптыр. Буларга эмне себептен ошончо узак жашады? Булардын жеп ичкени экологически таптаза, дүмпүзө. Жөнөкөй эле биздин ичкен суубузду, дем алып аткан абабыздын салмактуулугу. Андан кийин эч кандай уда бергени химиялык элемент сеппей туруп жер жемиштердин баарысын картошка сабызынан бери, будайынан бери айдап алып адамдар ушу тиргелип кирген. Достор, жана ким айтканын унутуп калдым, аксакалдардын бирөөсү айтты го. Алайкодан чыккан кыздардын да балдардын да баары сулуу депчи. Анын сыңарындай мына мышыктары да сулуу сонун мышыктар экен, карасаңыздар. Кайсы үйдөн чыккан байкабагам, аркадан эрчип келатыр. Ком экен? Есе? Кызжайсың сен. Мына достор, биз интервью алуубузду, өрөөн жөнүндө тааныштырууубузду уланталы. Азыр болсо биз ушул өрөөндө чоңоюп өскөн, бирок учурда кызматтарга байланыштуу шаар жакта жашап аткан. Ушул өрөөнүн дагы бир эр азаматы Азизали Атакуловдагы эпке тартайт эштик. Бул жерде 18ге чыккычанда ушул жерде чоңойдук. Атаганда Жантыконуш, Ири суу деген жайлоолор ошо чоң атам менен чыгып, кыргыздын салты менен көчүп, малкел аксакал көп кармачы ошого жардам берип, чөп чаап, чөп жыйып, анан ошол 18 жашта кеткенден кийин окудук, иштедик. Анан бай өзүнүн жериңе болгон сүйүү ар бир кыргыз жаранында бар. Ошонун максатында Аттуу Курата турнири Жүсүпалиев Ахматбектин жаркын элесине арналат деп анан ошо 2014-жылы баштаганбыз. Ал турнирдин биринчиси ушул чоң атабызга болгон сүйүү сезим, ошо ыраазычылыгыбыз, өзү көзүндө ошо бата берип ошо турнирди ачсын деген бул биринчи жагы. Экинчи жагы акыркы мезгилде ошо айыл жергелеринде ички миграция өтө күчөдү, ошонун ичинен Алайкода. Жолдун шартын көрүп атасыз. Айылдарда адамдар кетип атат. Анан ушул айылдарда адамдар кетип атканына байланыштуу ушул айылдын идеологиясын көтөрүү максатында
бул турнирди масштабтуу кылып мына өзүбүздүн Күйө Таш айылында өткөрө баштаганбыз. Быйыл карантинге байланыштуу сентябрь айына жылды 7-жыл өткөрүп атабыз. Аны өткөргөндөгү идеологиясы ал жерде волейбол, шахмат, дордо. Кыргыздын баягы нукура оюндарын унутуп калбай, ошону өздөштүрүү максатында. Андан тышкары кыргызга башы көрүнгөн мына сиздердей чыгармачыл инсандарды ушу алайыктуу жерин мындайча айтканда азыркы тил менен айтканда реклама, пиарлоо максатында ошо биздин артисттерди бияка алып келип атабыз. Алтын атап өтө турсак мына Алтынай Нарбаева, Мирлан Баеков, Жамал Кабылова, мына Гүлназ Шыныбек кызы, сиздерге окшогон чыгармачыл инсандардан көбү келди. Анан ошо келгенде деле алар өздөрү деле ошону айтышты. Биринчи жолу келдик, мындай экен депчи. Анан ошо элге, жерге болгон сүйүү, ошол өзүбүздүн жерибизди аз да болсо ошону тааныталы деген максатта көрүп атабыз. Сезим билесиң ата? Сен бересиң мага? Аспанда. Бакта болсо шорпо болду. Мамалак, мамалак, ылда берем сагынап. Гүлүп койчу мамалак, сага күлгөн жараша. Ой, азаматтар, сонун рет көрөсүңөр. Кол чап койгула өзүңөргө. Мынакей көрүүчүлөр болчу. Кечеги бала гана Булат деген, кичинекей бала. Достор, биз бул жактан Булат деген красавчик бала менен тааныштык. Сонун ырдайт экен. Ал сиздерге да ырдап берем деп атат. Кайсы ырыңды ырдайсың? Досторум. Досторум да? Давай. Баштай бер. Досторум иманга жол салгылачы. Досторум элде күйүп жаңгылачы. Өзгөрсүң жакшы жака тагдырыңар. Өзүңөр ушул бойдон калгылачы. Өзүңөр жапчаш бойдон калгылачы. Ой, молодец, кана кол чапасың ага. Мына жакта көрүүчүлөр болуп жатсын. Жадысат. Жадырачай. Жамекен базалай. Алоттонун айжан. Үчөөңөр тең биле турган ыр барбы? Кайсы ырды билесиңер? Булат? Ай Булат. Балдарлы жаман дебейт, кыздарды деле жаман дейт бура. Аябай көп уаз көргүңүздөр келсе, алайыкка келишиңиздер керек. Достор, дагы бир сонун эжекелерибиз, апаларыбыз, кошуналар. Келиңиздер, сиздерден дагы кичине сүйлөшөлү, жүрүңүз. Мына той болуп аткан үйгө багы көп эле жерде болуш керек мындай салтты. Келип, кабар алып, азыр. Ушинтип той болгондо, ушу тегеректеги коңшуларда той болсо, ушинтип тамагыбызды жасап келип, чайыбызды куюп, кабар алмай салтыбыз бар. Ушул 2 жаш бактылуу болсун. Бул Венеранын келини буларга эле эмес, биз турган баарыбызга ак жолдой келин болсун. Келгенден баштап эле ушинтип үлгү катары сабак берип баштайт экенсиздер. Бизден кийинки поколение эстафета таштап атабыз. Келиндерди чогултуп атабыз. Жаш келиндер да? Ак жолдой келин болсун. Эшиктүү болсун. Алганы менен тең арсын. Тууган урууна барсына ошо күйүмдүү ушундуу келин болсун. Сиздер ошондо ушул жерде чоңоюп эле кайра ушул жерге келин болуп түшкөнсүзбү же башка жактан келгендер? Ноокаттан келген. Сиз Ноокаттан келгенсиз? Ноокаттан келген. Ана келин, алайдан келген. Ана келин. Бул Козактан келген. Башка бүт бел ашып келгенбиз. Келиндин жеринен болон адамдар Ушул жерден төрөлүп ушул жерде калган. Ошондой. Келгениңизге канча жыл болуп калды? Мен 82-жылы келгем. Мен келген жылы столбалар бар эле, свет жок болчу. Зымдар тартыла элек болчу. Эми көз мугалимбиз, балдарды болсо окуттук, чокуттук. Азыр эми бактылуу карлыкты сүрүп. Ишикте бир тема, бир алайкы жакшы. Бактылуу иштеп атабыз да, меймандос. Жаккан үчүн жүрөт, болсо Ноокатка кетип калмак. Маңыздар ыдырабасын. Айткан рахмат. Барыңыздар, башыңыздардан жол түшүрбөй. Жакшы келиндер окшойсуздар. Рахмат өзүңөргө дагы, денсаулык силерге дагы аман болгула, бар болгула. Жол жакшы тойдун көркүн чыгарып жүрө бергиле. Алгандар үчүн атайын ушу саламат болуңуз. Мына достор, урматтуу алайкылык жаштар, алайкыдан чоңоюп, өсүп, чет жакта жүргөндөр, шаарда жүргөндөр,
жериңиздер ошол боюнча сонун кооз боюнча турат экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй кыпкызыл жоолукту башына байлап алып, тойлордо кызмат кылып, апалар дагы аман эсен жакшы тынч жүрүшөт экен. Андыктан баарыңыздарга Алайкы өрөөнүнөн салам жолдойбуз. Азыр учурда биз ошо Алайкыдан чыгып баратабыз. Жол айтылуу Алайкынын даңа салуу жолдору. Батырлар гана ней байырдан өтүштү элдеши. Достор, биз Алайкыдан чыкканыбызга 1,5 саат болуп калды. Жалпы алайкылыктарга маалым болгондой, бул жерде Тамчы деген булак бар экен. Жүрүңүздөр көрсөтөм. Ошо алайкылыктар Алайкыга нары өтүп бери өткөндө, мына сөзсүз түрдө ушул жерге токтоп, бир остановка кылып, мына булактан бети колун жууп, сергип деген анан сөзсүз түрдө ичип кетишет экен, салт болуп калыптыр. Божоктарын карап, каяктан келгенин мен пока түшүнгөн жокмун, көргөн жокмун, ачык жерден келбейт экен, мына. Ушул тоонун ичинен чыгат экен да, мындай. Таптада суу. Кышы жайы токтобойт, Кышы жайы токтобойт, дайыма ушул жерден ушинтип агып турат экен. Ошо, биз болсо андан ары карай сапарыбызды улантабыз. Бүгүн жөн эле убакыттын кенендигинен эле пайдаланып ушундай репортаж тартылды. Ушундай идея келип калды. Дагы ушундай барган жеримен ошол айылдын жоосу, ошол өрөөндүн тарыхын чагылдырып, ушундай кенен репортаж даярдап, репортаж сыяктуу деп коеюн. Мен мындай профессионалдык деңгээлде даярдаган жокмун, телефонго эле тартып өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бирок бир аз болсо да чалдыраң аракет кылдык. Эгерде дагы улант деген тилектериңиздер болсо, анда комментарийдин алдына жазыңыздар, дагы лайктарды басканды унутпаңыздар. Мен болсо убакыттын жетишинче Кудай буйрса барган жерлермен ушундай репортаждарды даярдатууга аракет кылам. Алайкы өрөөнүнөн Алайкыдан жалпыңыздарга дагы бир жолу чоң салам. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалаң жакшы күндөрдө көрүшөлү.